Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев кызматтан кетти. Бул маалыматты ал өзү тастыктады. Бейшеналиев арыз жазганын президент чечимин колдогонун кошумчалады. Ушундай кылууга туура келди. Депутаттар каалады, мен кеттим. Жума күнү депутаттарга бир аз туура эмес жооп берип алдым эле, тажатышты. Айтылган сөзгө жооп бериш керек. Ишемби, жекшемби күндөрү үй бүлөм менен сүйлөшүп бир чечимге келдим. Жубайым катуу ооруп жатат, аны карашым керек. Президенттен сурасам, ал дагы эс ал деди, деп билдирди Бейшеналиев. Өткөн аптада депутаттар министрдин кыргыз фармация дарыгерлердин айлыгы жана маркумдардын органдарын трансплантациялоо боюнча ишин катуу сынга алышкан эле. Алымкадыр Бейшеналиев 2020 жылдын октябрь айынан 2022 жылдын августуна, 2023 жылдын сентябрынан 2025 жылдын февралына чейин министрликти жетектеген. Ысык көл областында аквакультура жана балык чарбасын өнүктүрүү боюнча улуттук борбор курулууда. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, Бөкөнбаев айылындагы бул объект 2026 жылдын соңуна чейин ишке берилет. Инкубациялык цехтер, лабораториялар, турак жайлар, ишкана куруу, реконструкциялоо жана техникалык жабдуу пландаштырылган. Бул борбордо илимий кызматкерлер балык өстүрүү технологиялары боюнча окуу семинарларды өткөрүшөт, деп айтылат маалыматта. Учурда 180 метрлик кудук казылып, насос жана сууну тазалоочу системалар орнотулду. Жалал Абад облусунда милиция кызматкерлерине кылмыш иши козголду. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Маалыматка караганда, Майлуу Суу шаарынын прокуратурасы тарабынан кызматтык абалын кыянаттык менен пайдалануу, уруп сабоо жана топ менен жасалган бейбаштык боюнча иш козголгон. Текшерүүдө Майлуу Суу шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери МА, КН жана башкалар бир нече жаранды ур токмок алып, зомбулук көрсөткөн фактылар аныкталган, деп айтылат маалыматта. Учурда тергөө УКМКнын облустук башкармалыгы тарабынан жүргүзүлүп жатканы кошумчаланган. 2024 жылдын соңунан тартып Кыргызстанда картошка кескин кымбаттап, базардагы баасы 60-70 сомго чейин өсүп кетти. Адистер буга негизги эки себеп: түшүмдүн жылдагыдан азыраак жыйналышы жана коңшу өлкөлөргө экспорт 2 эсе көбөйүшү түрткү болгонун белгилеп жатышат. Монополияга каршы агенттиктин өкүлү биринчи радиого курган маегинде картошка Өзбекстанга жапырт ташылганын билдирген. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, Кыргызстан 2024 жылы картошканы Өзбекстан менен Казакстанга жылдагыдан 2 эсе көп экспорттогон. Өзбекстанга 57,8 миң тонна, Казакстанга 9,4 миң тонна картошка сатылган. Айыл чарба министрлигинин маалыматы боюнча, былтыр картошканын түшүмү азыраак болуп, жылдагыдан 7,5% аз жыйналган. Жыл ичиндеги жалпы өндүрүлгөн картошканын көлөмү 1 миллион 190 миң тоннага жетет. Түшүмдүн азайышын эгин талааларынын аянтынын 2023 жылдагыга караганда 8,4% кыскарышы менен түшүндүрүлөт. Картошка Кыргызстандагы 9 социалдык маанилүү азыктардын катарына кирет. Аны менен калктын керектөөсүн камсыздоо 150% ашат деп эсептелет. Президенттин Баткен областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараты жайгашкан имаратка күн панелдери орнотулду. 20 киловатт кубаттуулуктагы панелдерди орнотуу иштери Баткен облустук бийлиги менен Кытайдын Sun Energy Co компаниясынын кызматташуусу алкагында ишке ашканы кабарланды. Бул демилге экологиялык таза энергия булактарын пайдаланууну кеңейтүүгө жана мамлекеттик мекемелердин электр энергиясына болгон чыгымдарын азайтууга багытталган. Күн панелдеринин орнотулушу энергияны үнөмдөгө жана айлана чөйрөгө тийгизген терс таасирди азайтууга өбүлгө түзөт, деп айтылат облустук бийликтин маалыматында. Эки тараптын ортосунда өткөн жылы энергетика тармагында кызматташуу меморандумуна кол коюлган. Айлык ишкана Баткен облусунун Актурпак айылында 669,3 гектарга жер тилкесине күн электр станциясын курмай болгон. Долбоордун кубаттуулугу 250 мегавольт, инвестициянын суммасы 230 миллион долларды түзөт. Облустук бийликтин имараты күн панелдери менен камсыздоо үчүн казынадан каражат сарпталбаганын, инвестор бекер орнотуп бергенин билдирди.